Жолчубек Абжапаров атындагы орто мектебинин башталгыч классынын мугалими Зулпоева Гүлбарчын. Саламатсыңар балдар. Бүгүн бизде кыргыз тил сабагы. Сабагыбыздын темасы үндүү тыбыштар. Сабактын максаты үндүү тыбыштар жөнүндө маалымат аласыңар. Жоон жана ичке үндүүлөрдү айырмалай аласыңар жана сулуу, таза жазууга машыгасыңар. Анда дептер калемиңерди алып, сабакка көңүл буруп отурабыз балдар. Кыргыз тилинде 14 үндүү тыбыш бар. Үндүүлөр балдар экиге бөлүнөт. Жоон жана кыска болуп. Жоон үндүүлөр. Булар А, О, У, И тамгалары. Ал эми ичке үндүүлөр Ү, Ö, И, Э тамгалары. Созулма үндүүлөр А, О, У, Ү, Э жана Ö тамгалары. Үндүү тыбыштарды айтканда ичибизден чыккан үн эч кандай тоскоолдукка учурабайт. Мисалы айтып көрөлү. О. Көрдүңөрбү балдар? Анда эмесе азыр үндүү тыбыштардан турган сөздөрдү муундарга ажыраталы. От, бир муун. Алма, эки муун. Өрдөк, эки муун. Созулма тамгаларга сүрөт көрсөтөлү. Суу, созулма У тамгасы. Жан, созулма А тамгасы. Ары, созулма А тамгалары. Балдар, бул сүрөттө үндүү тыбыштар берилген. О, У, Э, И. Бул жерге үнсүз К тыбышын койсок, жаңы муундар пайда болот. Ко, Ку, Ке, Кы. Көрдүңөр балдар? Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болду окшойт. Анда тапшырманы билип алгыла. Созулма үндүү тыбыштары катышкан сүйлөмдөрдү түзүп келесиңер. Балдар, саламатта калгыла.